Assalamu alaikum dostlar. Bugün biz Тоқтоғұл район Қарасу айылында Тоқтоғұл су сақтағычын бойында жүрөбүз. Еске сала кетсек, біз буга чейин айылдын көйгөйлөрүн тартып, жоголгон бейиш аттуу кино тасманда тартып, элге ачуучундукту жеткирели деп жүргөнбүз. Бирок эрте менен эрте биз Сүйүнбек деген акем менен байланышып, ушул жакта биз дагы тастыктай турган ушул эски Токтогулда биздин ата бабаларыбыздын сөөгү калып кеткен жерлер бар экен. Анан биз ошол жакка кетип атабыз. Достор, мынакей биздин бейиште болгон жоголгон бейиш суунун астында калган жерибиз. Ушундай бейиште болгон жерибизди калтырып, же жакшы жашоого жете албай, жада калса бүгүн Сүйүнбек аке айткандай, кабарлагандай, ата бабаларыбыздын калган сөөктөрүн жоголтуп, Куран түшүрүп, тийиштүү жерге көмгөн турабыз. Муну менен мен эмнени айткым келет? Өтө өкүнүчтүү. Же ата бабаларыбыз кылымдап канын төккөн мекенин коргой албай, жада калса көмүлгөн жайларына чейин азап чегишип, ата бабаларын кабыргасы кайышса дагы ошол кезде мажбур болуп, бийликтин кыйноосу менен элге пайда, бөлөк кыргыз жерине пайда болсун деп жерин бошотуп беришкен. Эми эң өкүнүчтүүсү, андан кийинки жашоолорубуз дагы, айыл жер кезинде жашоолор дагы жарыткан жок. Бул эң өкүнүчтүүсү. Мына достор, 1967 жылдан баштап көчүп кеткен экен биздин ата бабаларыбыз. Истинный токтогулдуктар, кетмен төбөлүктөр. Бирок шиферлер бүгүнкү күнгө чейин жарым кылымда эч нерсе болбоптур. Сүйүнбек аке баш болуп, Сүйүнбек акем балдар, колду көтөрүп койгучу. Красавчиктер. Ушул жаш, бири 9 класс, бири 7 класс инилерибиз кайдыгер карабай ушул жердеги ата бабаларыбыздын суу астында калган сөөктөрүн чогултуп, көмүп, Куран түшүрүп, мусулманчылык парстарын кылып жүргөн экен. Ошондуктан азыр биз сиздерге бул жерде ал этекте эмес, адамдардын тетекке чейин барып койбойлу жөн. Ата бабаларыбыздын сөөктөрүн көргөзөбүз. Бул илгерки карачы биздин ата бабаларыбыз канчалык көзүн таштап, мажбурлап көчүрүп чыгышканда карачы, успеть этпей алган, даже сөөгүн алып чыккан успеть этпей калышкан да карачы. Даже ушул болгон тургай